Лейлек районунун чек аралаш айылдарынын аксакалдары менен Тажикстандын Гафуров районунун аксакалдарынын ынтымак жолугушуусу болду. Жолугушуу Кыргызстандын Борбордук айылы менен Тажикстандын Гистеварс айылы чектешкен жерде уюштурулуп, ага Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкулов жана Тажикстандын Гафуров районунун башчысы катышты. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые аксакалы. Кутмандуу күнүңүздөр менен коноктор жана аксакалдар. Бүгүн достук эки тараптын сүйлөшүүсү менен чай өткөрүлүп жатат. Биз достукта жашайбыз, ошондой кылабыз. Болуп өткөн окуялар кайра кайталанбаш керек. Баарыңыздарга бакыт каалайм, ийгилик каалайм. Мы все-таки испокон веков жили в дружбе, мы как бы братские народы, и так останемся. Мехру мухаббат керак. Мана шу хозыр камайып калды бизде. Мээрим кичпейилдик бизде азайып калды. Ошондуктан биз биригип достукта, ага инилик, тууганчылыкта жашашыбыз керек. Бүгүн эки өлкө бийликтери тарабынан бардык иштер жасалып жатат. Эки улут калк бири-бири менен ынтымакта жашасын. Ikkala davlatimizning rahbariyati tomonidan hamma ishlar qilinib yotib. Жолугушууда эки тараптын аксакалдары ынтымак чай ичип, эки элдин биримдигин бекемдөөнү, ошону менен бирге жаштарды да ынтымакка чакырып, бейпил жашоо керек деген билдирди. Эки элдин ортосунда биздин мадас атабыз менен Каныгей энебиздин тарыхы бул түбөлүк эки элдин түбөлүк тарыхы болуп саналат. Биз бул тарыхты биз сактап калышыбыз керек. Делимитация, демаркация боюнча комиссиядагылар иштеп бүткөндөн кийин карым катнашты. Мындан ары достукта, ынтымакта биргелешип, мурда кандай жашап келген болсок, ошол убакытта жашайлы деген ниетте аксакалдар келип жолугушуп, бири-бири менен ынтымакта бар пикир алышты. Мындай жолугушуу буга чейин 4 февралда Баткен районунун Көкташ, Аксай, Таштумшук айылдарынын аксакалдары менен Согди облусунун Чоркук жамаатынын Саманьон Майский кыштагынын аксакалдарынын катышуусунда өткөрүлгөн. Аталган иш-чара 27-28 январда Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин өткөрүлдү. Чырдын кесепетинен 11 кыргыз жараны жарадар болгон. Ал эми Тажикстан тарап 13 киши жабыркаганын, дагы 2 каза тапканын кабарлаган. Кыргыз-Тажик чек арасынын узундугу 976 чакырымды түзөт. Анын 504 чакырымы гана демаркацияланган. Калган аймактардын азыркыга чейин тактала элек эки мамлекеттин чек арасын тактоо боюнча иш алып барган өкмөттөр аралык комиссия кайсы документтерге карата таянуу керектиги боюнча бир пикирге келе элек. Бактыгүл Мирадилова, Бакыт Саитов, Нурньюс, Баткен облусу.